Ош шаарында каналдардын үстү бетондолуп тосулуп калган аймактар ачылууда. Алардын айланасын айрым тургундар мыйзамсыз басып алып турак жай, дүкөн, боролорду куруп алышкан. Эми алар мыйзам чегинде алынууда. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасына ылайык каналдардын эки жээгин 10 метрден бошотуу иштери жүрүүдө. Убам, кайырма, жекелик жана башка каналдардын суу корук аймактарын ачуу иштери жүрүүдө. Биз элдерге ушу мэрибиз Жеңишбек Шарамбетович тарабынан тапшырма берилгенде эле бүт баарына архитектура менен, УМС менен бирикте эскертүүлөрдү берилип, андан тышкары биз күнүгө ар бир үйгө кирип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул компенсациясын да кароо жагын боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул жер тегизилгенде ушул жанагы каналдар мына көрсөңүздөр керек, шагыл толуп көтөрүлүп кеткен. Сууну азыр могу жерде аз гана суу келип атат. Эгерде көп суу келгенде ошо үйлөрдүн бетондордун жарымына почтиси үстүнө чейин чыгып калат. Ошон үчүн буну тазалап чыгып кетиш үчүн ошол эки эмеси тарабы ачылып атат. Корук аймагында турганыбызды билбедик деген жашоочулар чечимди уккандан соң өз ыктыяры менен турак жайын бошотууда. Эми алар атайын комиссия тарабынан каралып, буга чейин Оштун четиндеги жаңы түптөлгөн Энисай конушундагы 520 турак үйгө көчүрүлөт. Эмне деген красотаны мына тосуп турат да, кара. Бир 2-3 кишинин кызыкчылыгы да. 2-3 кишинин кызыкчылыгы эмне деген мына красота мы закрываем, красоту. Кара азыр могулар жок болгондочу, мойлар парк болсочу, эл келип, азыр могу зайндар жок болсочу, могу шамалы, салкыны бияк келет. Азыр байкадыңарбы? Центрге караганда могу жерде салкыныраак. Прогулочный зона болот. Endi biz özümüzü kichkina aybimiz bilan Биз каналдын корук аймагында жашап жатканыбызды билген эмеспиз. Шаардын мэри келип айтканда гана түшүнүп, эми мынтип 6 бөлмөлүү үйүбүздү бузуп жатабыз. 2 бөлмөсүн убактылуу жашап туруу үчүн суранып калтырдык. Энисай конушу бүтсө, ошол жака көчүп кетебиз деп турабыз. Союз мезгилинде бул жерди сатып алган болчубуз. Анда бизге эч ким бул жерге үй куруу мыйзамсыз деп айткан эмес. Haşarga kelib buzyapmiz. Бул болсо Ош шаарындагы жекелик каналы. Шаардын түштүк батышынан баштап Семетей кинотеатрына чейин агып келип бөлүнөт. Шаардын аймагындагы узундугу 2 чакырымды түзгөн бул каналдын жээги да тосмолор, бетон конструкциялар жана бир катар жеке менчик курулуштарга толуп калган. Имараттар дегенде бул жер ашкана, пашкана, полторашка кылып туруп салып алышкан экен. Могу жерде анан 1-2 немесинде имаратта жашагандарын көчүрдүк могу жакачы. Мына кечээ күнү ачтык. Мына ушундай көрүнүш болуп калды. Ушул жерде иштегендер дагы өздөрү дагы ыраазы болуп атат. Аябай сонун аба чыгып атат, аябай сонун шамал чыгып атат депчи. Ачтык, анан эртең менен Жеңишбек Шермаш өзү келип кетти, көрүп, анан муну кире бериш деп коебуз. Заездерди мындай калтырбастан баарын алып, баягындай темирден решеткадан суу көрүнүп тура тургандай көпүрө жасап, өтө турган өтмөк жасасын деп тапшырманы берди. Корук аймагын ачуу иштери Жоо Бас каналында да жүрүүдө. 2 жээк 10 метрден тазаланып ачылган соң шаар тургундары таза аба, жашыл аймак менен камсыз болушат дешет адистер. Бир эле курулуш куруп албастан жана ажаткана, тоокана, койкана ар кандай ушундай бир көзгө жагымсыз антисанитария кабыл алып калган да. Ошолорду биз бүгүнкү жоюу максатында өзүңүздөр көрүп тургандай Жоо Бас каналын тазалап баштадык. Бул Жоо Бас каналынын суу корук зонасы биякта калсын, үстүн дагы бошотуп атабыз да. Ушу кандайдыр бир деңгээлде ар бир өзүнүн кызыкчылыгында үстүн тосуп, курулуштарды куруп, канализациялар тартып, канализацияны тартпай ажатканаларды куруп, сууга бир мындай табигатка бир жагымсыз мындай курулуштар түшүп калган. Жегинен 6 метр, бул жегинен 6 метр. Ошону бошоткондо, мисалы үчүн, баягы кичинекей тракторлор бар эмеспи? Эл өзүн жете айлыктап коебуз. Ошолор кирип каналдын ичин тазалаганга шарт берет да. Жалпысынан Ош шаарында 7 канал жана Акбыра дарыясы бар. Тазалоо иштери учурда бардык аймактарда жүрүүдө. Шаар аралап агып өткөн суулардын жээги жашылдандырып, жашоочулар үчүн эс алуучу жайлар курулат. Учурда айрым мыйзамсыз курулуштардан бошотулган аймактарда эс алуучу жайлардын курулуштары жүрүүдө. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.